Ар бир адам бул жашоого жаралгандан кийин ийгиликтүү жана жакшы жашоо курууга умтулат. Бирок турмуш биз каалагандай ар дайым эле биз каалагандай боло бербейт. Айрым учурларда тагдырдын сыноосуна кабылабыз жана ал бизди өз жолубуздан бир катар башка тарапка буруп коюшу мүмкүн. Күтүлбөгөн окуялар болуп кетет дегендей. Мына ушундай оор сыноого кабылып, бирок өз маалында өз жолун таап кеткен инсандар тууралуу Иштурих берүүсүнүн бүгүнкү чыгарылышында баяндамакчыбыз. Бизден алыстабаңыздар. Алдыда жарым саат бою биз наркомания дүйнөсүнө сапар тартабыз. Балким ушул берүүнү көргөнгө чейин сиз деле ойлобогон болсоңуз керек. Миллионго жетпеген жашоочусу бар, тургундары бар Ош шаарында 1000ден ашуун наркомандар жашап жатат деп. Мына ошол инсандардын бири кайманаты Серега бүгүн бизге агынан жарылып болгон тарыхын айтып бермекчи. Демек, саламатсызбы? Учурда ден соолугуңуз кандай дегендей, ушундай баштайлычы. Жакшы, Кудайга шүгүр. Ден соолугум аябай жакшы. Өзүмдү жакшы алып жүрөм. Мурунку адаттарды күндөн күнгө таштап атабыз. Азыр учурда методон ичип атам. Бул нерсени баштаганымда бир 18 жыл болду. 2001-жыл, 2002-жылдары баштаганмын. Адашпаган адам жок дейт го, ошентип адашып бир кызыгып, жаштык мастык дегендей. Ошентип анан бул нерсеге кирип калып, аягы ошентип азыр жашап атабыз. Эми семьям бар, Кудайга шүгүр, кызым бар. Историям бар, ушундай болуп өткөн деп өзүңүз айтпасаңыз, сизге карап туруп эч бир адам ойлонбойт да. Анан негизи эле бул чөйрөгө дейбизби же наркоманияга кантип аралашып калдыңыз эле? Сизди бул чөйрөгө ким тартып кирди? Эмне себептен барып калдыңыз? Ким себепчи болду? Эми бул нерсени досторум ошондой дискотекага барып жүрүп жаштыкта. Канча жашыңызда? Ошол маалда где-то кандай десем бир 25-30га жакын эле, 25-тин үстүдө эле. Кайсыл жылдар болуп калат? 2000 жылдары. Ошондой болду. Дискотекага барып, ошентип бир көрөйлүк, бир даам тартайлык деп эле ошентип нертип эле акыры кирип алдык да буну. Башталышы эле ошентип биринчиде жыттап баштаганбыз. Кийин анан сайына баштадык. 2000-жылдары ошол дискотекаларда же болбосо адамдар азыраак барган, бир жаштар көбүрөөк барган жерлерде ошондой бир адамдар же болбосо наркомандар көбүрөөк өкүм сүргөн десек деле туура болчудай. Ошол азыр основной ошо жаштардан башталат да бул нерсе, кызыгып. Бекерчиликтин иши десек болот. Дискотекага кирип, бирөө андай айтып, шомолдо бир жаран түшүндүргөндө, мындай болот деп, андай кылса, он жолу башка эди. Түшүнбөс калганбыз да бардыгыбыз эле. Кеңири айтып бере аласызбы? Ал кезде сиз студент белеңиз, эмне ал жерде мен такси элем, ночной такси кылат элем. Ал жака бар, бул жака бар, анан бир ашказаным ооруп туруп, анан бир ана айтсам, ошо бул айтып, мындан кичине жыттап алсам, как обезболивающий деди. Баягы жыттай койдум, и ошону мен басылып калды. И кызыгып күндөн күнгө ошентип отуруп анан кирип алдым бул нерсеге. Ал бала сиздин таанышыңыз болбу? Ооба, ошондой тааныш, постоянно көчөдө жүргөн, дискотекаларда бирге жүргөн, эми досум да эми эсебиде. Ошентип эле. Демек, бул кайсыл зат болуп калат? Кандай кайсы зат? Сиз биринчи жыттап көргөн. Героин да эми ошол. Оогадан. Ошону Башында билген эмессиз? Билген эмесмин мындай экенин. Мен бул нерсени көргөн эмес эдим. Ошентип анан була жыттап алып, алдын кылып жүргөн экен да. Ал маалда кеңири болгон бул нерселер. Баары жокто кеңири болгон, масондой маалда өзүдө. Анан баягында кичине жыттап алып, биз балыш болуп, как басып коюп, ошентип анан кызыгып кирип кеттик да. Канча убакыттан кийин билдиңиз ушул героин жыттап жүргөнүңүздү? Героин жыттап бүткөн бир 2-3 айда эле. Постоянно жолугуп, мындай кичине берип жүрдү. Анан бир күнү эле кокусунан ооруп калдым. Алар күлдү, барсам, ушундай ошо отуруп калыптым уже мен героингачы. И баягы кичине берсе жыттай койсом, жазылып калдым. Ошол таасири менен күндөн күнгө
ошол малды сыра таштап коюштун ордуга наоборот кызыгып кете бериппиз да. Бекер алчу элеңиз ал кезде? Мен могу балдарды айттым, ошол малды кеңирчи эле кеде. Эки жактадан балдар бири бириге беришип, угашат этирип, көрсө алар кийин секин отургузмак экен да ал. А кийин өзүбүз акчага кылып. Демек кийинчерээк бар тапкан, иштеп тапкан акчаңыздын баардыгын ушул нерсеге короп баштадыңыз. Ошо коротосуң. Муну өзү илгертен келаткан нерсе ушул. Күнүгө канча грамм дейбизби же канча өлчөмдө канча жол кабыл алчусуз? Возможностуңа карап, күнүгө болгон болсо бир грамм алып жыттап коет эдик. Жок болсо бир чек алып, мына чектеп коюп, кичине мына. Ошону 1 граммды 3-4гө бөлүп коюп, ошондой алып жүрдүк. Малда арзан эмеде, анан кеңирчилиги. Канча сомго алчу элеңиздер? Ошол малда 1 грамм 200 сом эди. Анан мындай бөлүп кандай 50 сомдон болгон да. Ошондой болуп жүргөн. Үй бүлөңүз жок эле? О малда үй бүлөм жок эди. Кийинирээк үйлөндүм, мына үйлөнгөнүмө бир 15 жыл болуп калды. Бир кызым бар. Демек сиз баягы жыттап жүрүп эле үйлөнгөнсүз, аялыңыз билчү беле? Акыры билесиң да, күнүмдү көрүп жүргөндө. Башында билген эмеспи, айткан эмеспиз. Кийин анан билинип каласың баары бир. Көрүнүп калат, ооруп каласың. Эки жактан билгенден акыры айтышка туура келет да. Энди ол аялыңа айтпасаң башка кимге айтасың? Акыры билди, баардыгы эле билип. Башталышта бир 10 жыл эч ким билбеген. Таза күлтүрүнө жүрүп, кийин баягы бул нерсе өзүнүкүн алат экен го. Ден соолугун кетип, жаңда болуп, кийин жок болуп, бизде башка канда уже күндөн күнгө эле уже чөгүп дегендей да, мындай. Бар нерсең ам жок болуп, аркага кетип атканын өзүң байкайсың, уже сырттан көрүнүп калат. Ошентип анан билинип калдык баардыгыбызга. Аялыңыз кеч билген болсо, аябай өкүнгөн болсо керек. Өкүнөт, энди постоянно айтат, таштаң, караң, мындай кылайлык дейт. Сыртка айта албайт, аны айтып турабыз, эми айтпай эле кой, мындай кылсак Кудай эме кылса ташайбыз, бирким баасы кылабыз деп алдап жүрдүк да. Канча жыл? Эсеби азыр 20 жыл. Качандан бери мындай дарыланууга активдүү аралашып, калыбыңызга келтирип дегендей таштап калдыңыз? Азыр мына 2010-жылы бизге кызылкага ушул баягы методон деген проект баргандан кийин, анан биздин жагы нерсени колдонбой буяка өтүп, методон ичип, анан ошону кылып жакшы жашоого түштүк. Акчаларыбыз чөнтөгүбүздө турат, мурун акчаларыбыз да иштелип кетет эди да. Эки жака барып башка кылып, семья дегенде биринчи очередь буну кыласың, анан башка семьяларды кыласың. Биринчи баягы өзүңүзгө 1 айлык ушул каражатты басып Энди азыр анан үй бүлөгө ооба 1000 сом тапсаң, 700 сомуну буга коротосуң да, 300 сомуну продуктка коротосуң. Биринчи очередде бул нерсе турат да. Азыр мына методон келип калгандан кийин методон ичип, кичине жакшы акчалар чөнтөгүбүзгө туруп, семьялар жакшы болуп калып, кайтып машиналарды восстановить этип, жашоо жакшы болуп калды азыр. Учурда эмне менен алектеңиз? Азыр мен үйдө дыйканчылык, мал чарба, ооба, бар жогум бар, Кудайга шүгүр. Жетерлик. Канча бала чакаңыз бар? Бир эле кызым бар. Ооба, бир эле кызым бар. Тууган уругуңуз же башкалар дагы билип бүткөн болсо керек, достор. Энди билди, баардыгы эле. Баягы досторуңуздан деле алыстап калган болсоңуз. Ооба, башында ошондой болот. Бир билинип калгандан кийин азыр бир узактайсың, баардыгы чекеге качып калат. Ишенбей калат. Потому что ортодон чамча алдап коебуз. Жагындай акча сурап. Ошол деңгээлге барабыз да, ошол нерсеге алып барып коет өзү. Ошондой болуп узактап калдык. Сыртта үйдөгүлөргө ham жаман көрүнүп каласың. Кыскасы эч каяка батпайсың да. Көшө представь, өзүңдүн ошол барып каерден тапсам, каерден сайсам, ошол эле ой болуп калат. 10 жылдан ашыгыраак колдонупсуз да? Бир эле ошол героин же болбосо ошол жыттоо түрү менен ошону кабыл алдыңызбы же башка дагы түрлөрүн? Жок, башталышта эле мен ошону биринчи башталышта эле ошону жыттаганмын. Акырынан ийнеге отурдум. Жыттап, эме кылып акыры ийнеге отурдум. Жыттаганга алым сынбай калабы адам?
Жок, алымсынат экен, баягы жыттап жүрсөң сайынсаң азыраак кетет экен да. Азыраак кетет экен. Жакшы таасирлөө болот экен. Мурун жыттап жүргөндө кеңире жыттап жүрөбүз, кийин алгы азайып калгандан кийин сайынышка өттүк. Шериктериң кандай болсо ошондой да. Чөйрөнү өзгөртөсүң баары болбойт экен. Чөйрөнү өзгөртөсүң, жашооң жакшы кетет. Көп эле жолу аракет кылган болсоңуз керек, Ооба, таштайм деген бул биздин мечтабыз бул. Таштайбыз дейбиз, бирок жаңы немеден кийин кыйынчылык болгондон кийин таштап кетсең келбей калат. Таштай албайсың. Таштаган маалда өчөшкөндө возможно мындай келип турат, өздөрүнүз табылып тура берет да. Ошондой күндөр көп болот. Демек мунун баардыгы чөйрөдөн көз каранды. Ооба, Сиз таштайм чөйрөдөн. деген учурда алар тескерисинче алып келип турат, акысыз. Ооба, ошондой болуп, айтамын, возможно мындай өздөрүнүз эле келип калып атты да. Таштайм деп аракет кыласың, семьяны көргөндөн кийин ой кетет, эмне кылып атам дейсиң. Бирок эч моюн жар бербеди таштаганга. Ошондой. Акчаңыз такыр калбай калып, анан ушундай бир муктаждык болуп турган учурда кандай оңдойт элеңиз? Эми ооруган күндөр ооруп жүрдүк, акча табышка аракет кылат эдик. Алал табабыз, барам табабыз деп таап атканбыз да. Бирөөдөн сурайбызбы, же бирөөдү алдайбызбы? Кыскача ошо жолдорго барабыз да. Бүт бунун жолу жаман жол. Барган деле ошо жаман. Эч ким берип пешинете иштейин десең иштей албайсың, ооруп каласың. Только ошо же бирөөдү алдаш керек, же бир нерсесин алып алыш керек, ошентип таап акча. Ошондо болуп атты да жашоо. 2010-жылдан бери методун кабыл алып. Ооба, азыр 2010-жылда бизге кылкага баргандан кийин ошол биз ошол нерсени кылып атабыз уже. Методун ичип атабыз. Демек ошол жылдардан бери азыр эми 9 жыл өтпөдү арадан. Жакшы эле болуп калган болсоңуз керек. Азыр Кудайга шүгүр. Тескерисинче баягы көз каранды болгон адамдарга маалымат жеткирип дегендей. Азыркы учур кандай? Азыр жагы мен азыр ошол жаш балдарды азыр мен ушул нерседен иштеп атамын, бирок туура түшүндүрүп айтамын. Жакшы түшүндүрүп айтамын. Жок, мындан сайынба, мындай кылып методун ич. Сырттан жаңында кылып жаман жолго барба деп эс үргөтөбүз. Кошумча жакшы совет беребиз да. Эч бул нерсеге бирөөдү дагы тартпасын. Биз башынан өткөн нерселерди, кыйынчылыктарды буларга түшүндүрүп айтабыз. Бизге ошолор как ата болуп, мындай ака-ука тутуп жакшы көрөт. Мамилеси жакшы бардык балдар менен. Колдон келсе жардам беребиз, чыгартырып бул нерседен. Бул нерсеге кабыл вообще эч ким кабыл жылан буласың, эме кыласың буга. Жаман нерсе да башы, кыйынчылык. Сиз биринчи баягы наркоманияга ийне сайынууга аралаша баштаганда, ал мезгилде эми бир аз ош кыйыш өлкөдө дагычы, бир аз тартипсиздик орун алган учур деп айтсак да туура болот да. Бирок азыркы учурда бардыгы жетиштүү, маалымат жагынан деле бардык нерсе бар учурда жаштар кантип анан наркоманияга кабылып калып атышат? Алардын булагы эмнеде? Ким аларды же болбосо дагы деле көп наркоманияга тарткан адамдар? Эми азыр бардык эле адамдар азыр кандай десем, акчасы барлар бар, акчасы жоктор бар, жаңы чөйрө деген нерсе бар. Муну сөз менен айтыш кыйын, Аралашып жашыруун да эми эптеп кылышып атат. Көп Россиядан. Көбү Россиядан аралашып калып анан бул жака келет. Ооба, основной ошол жакта Россиядан. Көп азыр молодежьлер, бүт жаштар Россиядан келет. Бизде азыр Кыргызстанда бекер, методун ичкен бекер. Азыр сайынып аткандар бар, арасында ошол иштеп атабыз, башка кылтабыз, түшүндүрүп атабыз колдон келгенче. Бүт жаштарыбыз азыркы нерселер бүт Россиядан келип атат. Россиядан ошо аралашып калды дейли, бирок Кыргызстанда аларды ким камсыздайт? Дегилеринде кантип алышат Кыргызстандан? Каражатты кантип табышат? Эми колдон келгендер иштейт, жаңыдай жолдор менен Бул табат. каражатты атайын алдыртып келишеби же кандай табат деген? Эми onu ким кандай кылат билбейм. Мен, например, өзүм таап атканмын да, пешенеттермен иштедим, таксоват кылдым. Олар нерселерден жок болуп кеткен болсо, анан айтып атам, башка да жолдор менен таап аттык, эптеп
күнүмдүк эсебеде. Мен таң калдырганы сиз иштеп акча табышыңыз мүмкүн, бирок ошол эле героинди же болбосо инени тараткан же болбосо саткан адамды ошол каражаттын өзүн таппай калган учурлар болобу эле мындай? Ошол каяктан табасыз жок болуп калган кезде? Жок болуп калган кезде жок болот. Отурасың, ооруйсуң. Жаңы сатып аткан адамдар барып түшүндүрбөйсүң, алар акчасы бербейт. Биз энди айттым, ар кайсы жол менен таап акча таап барып алып атканбыз да. Азыр эми сиз бул жерде иштеп атпайсызбы? Анан ошол сатып аткан адамдардын укук коргоочулар тарабынан бир кармалып өзүнүн жазасын алышына салым кошуп, ошолордун адрестерин берип дегендей ушул жаатта дагы иш алып барасызбы? Азыр бир эле мен эмес, ошо Кыргызстан боюнча дагы, мисалга айтсак, милициялар дагы, же болбосо башка башка адамдар дагы бул нерсеге бардыгы эле каршы. Анан кантип эле адамдар, жаштар аралашып калып атат? Мен айтып атам, жаңы ар кимдин үйлөргө барып, ар ким эле мындай кылып билиш кыйын экен да, арабызда чыгып атат баягы. Үскө көрүк болуп, эки-үчөө болуп эле бандай кылып табышып. Бири болсо бири үргөтүп коет. Азыр мени көргөн болсом мындай жаштарды, мен аларга совет берет элем, аларга мен бул нерсеге вообще жол бердирбей атам эдем. Сайын мегеле мындай болот деп, наоборот урушуп, жакшы жолго салат эдем. Ким болбосун. Энди жаңы адамдар аркылуу адамдар бар экен да, бир өзгөлөрү бир бай бала болсо, бир акчасы бар адам болсо, ошентип берип, нетип, ошентип наркыны черик кылып үргөтүп коет. Ошондой адамдар ham көп да. Азыр акыр күндөрү Кудайга шүгүр жакшы, уже күндөн күнгө азайып, вообще бул нерсе жоголуп эле атат. Жаштарга баягы башыңыздан өткөн окуяларды айтып берип, сабак иретинде айтып берип мындай канчалык деңгээлде кыйын деп сурагым келип атат да, ошол каражатты албай калган учурда адам канчалык деңгээлде кыйналат? Кыйналат, 100% эле. Мен бул жашоого киргенден бери bundan бир жакшы күн көрбөдүм. Да себеби. Азыр тапсаң, 100 миң тапсаң дагы эртеси эле ада болот. Да. Баягы 10 күн жакшы кайып кылып атып, бир күн кыйналган болсаң, ошо кыйналган көрүнөт да. Жакшы күндөр эч бир калбайт. Бул нерседе вообще пул акча табыш дагы кыйын. Барып алыш дагы кыйын, бар жок эле себеби кыйын нерсе бул. Жакшы күндү көрдүм дебейм да азыр. Мына азыр эми мурунку кылган күндөрдү эстеп, уже аттан кылып. Шаар ичинде ушинтип достору аркылуу же болбосо кимдир бири аркылуу алданып, анан инеге байланып калган адамдар болушу мүмкүн да, бирок эч кимге айта албаган. Алар өз ыктыяры менен үйүндө отуруп деле өзү баш тартса болобу? Буга адамдын эрки жетиши мүмкүнбү же адам эрки жетпейби? Эрки жетет, адам өзүдөн, бар жок өзүдөн. Таштаганың дагы, башка дагы эч ким ол жаңы дары нерсе кылып, укол алып берем сака. Адам эрки эле болсо болду. Орусча айтканда сила волясы эле болсо, көрүктү чөйрөнү өзгөртүп, үйдөн чыкпай, өзү адам приселди коймоюнча эч ким ага жардам бере албайт. Өзү мен таштадым бүгүндөн баштап, азыр шу күндөн баштап дегенде болсо, адам кетти, жакшы жолго түшөт. Сиз айтып атпайсызбы? Көп жыл аракет кылдым депчи, анан 10 жылдан ашык убакыт таштайм деп аракет кылып, колуңуздан келбей, бирок ошол акыркы жылы 2010-жылы кантип таштап калдыңыз? Деги эле эмне түрткү болду ушу таштап коюшуңузга? Таштап коюшума бир жагдан семья, үйдөгүлөр, анан бир жагдан мына биздин шаарга барып калган методон жана ичип, баягы как Абизбай катары колдонуп, анан баягы сайын келбей калат. Анан акчалар чөнтөгүдө туруп калды. Жашоолору жакшы болуп калды. Демек, баягы уялбай, тартынбай эле атайын уюмдарга кайрылып, жардам алып, методун мен как ошондой азыр ошо сырттагы балдарды көрсөм дагы айтамын. Био Кудайдан жашырбаган нерсени Алладан бандадан камчы жашырасың. Болгондой эле айтып, өзүңөр аракет кылып, ден соолугуңарга карагыла деп эле түшүндүрүп айтамын. Түшүндүрүштөн жакшы түшүндүрөмүн. Колумдан келсе алып барам ошол методунга. Кыскасы бул нерсеге в общем эле аралаштырбаганга аракет кылам да.
Эгер сиз бул нерсеге наркоманияга аралашпаган болсоңуз, ушул жашыңызда, азыр канча жаштасыз? Азыр 46-га кирдим. 46 жашыңызда кандай ийгиликтерди багындырмаксыз, кандай максаттарыңыз, пландарыңыз болгон эгер наркоманияга аралашпаганда? Мен азыр именно ошол тема боюнча да ойлономун. Азыр кайтадан ошол баягы наркомания баштала элек болсо мен сразу окумакмын. Окуп ошол бир милиция боломбу же бир чоңураак иште иштесемби деген эле, же болбосо бир спортко кирип кетсемби деген ушундай нерселер болот. Оюм ушундай келет. Эгер наркомания болбогондо ошол нерсе колуңуздан келерине да ишенесиз, Азыр деле кеч эмес. Азыр деле азыр эми спорт жагынан болбосо дагы Кудайга шүгүр жакшы жашоом. Бар жогум бар. Дыйкан чарбага өтүп кеттим. Мурунку кеткенден каталарымды азыр колдонуп, уже адамдар айылда майлазда бардыгы көрөт. Ана жүрүшүнү кара деп уже эл эле баа берип коет. Үйдөгүлөр эле баа берип койду уже. Мурда жүрдүк, башка кылдык. Азыр калыбга келтирип, уже жакшы жашоом жакшы болуп калды, Кудайга шүгүр. Сиз үчүн канчалык опурталдуу же болбосо кооптуу болгонуна карабай, бизге ачык тилиңизден ошол наркоманияга кабылган жаштарга, өзүңүздүн кабыл элек жаштарга дагы алдын алуу максатында берген маалыматыңыз үчүн ыраазычылык билдиребиз өз убагында. Бул маалыматты албетте коомчулук көрүшү керек. Бүгүн болбосо эртең өзү эмес, жакындарынын дагы бул нерсеге кабылып калбашынын алдын алуубуз зарыл жана актуалдуу бүгүн. Мен бул жаштарга ким эле болбосун, кайсы эле адам болбосун, бул нерсеге эртерээк кеч болуп кала элегиде бардыгы ден соолугу өзүнүн колунда. Адашпай, азыр ушул сааттан, ушул нерседен баштап бул нерсеге барбай, жакшы бир турмушту намаз окуп дегендей, спорт менен элек болуп, ушундай жакшы бир каалайм да энди бала адамдарга. Жакшылык алып келбейт бул нерсе. Маегибиздин акырында кантсе сурагым келип атат да, адашып калуубузга эмне себеп болгон депчи. Адашып калуума өзүм ушул көчөдө ээн эркин жүргөнүм биринчи очурд. Акчанын бардыгынан ошондон кирдик, бардыгыбыз ошондон адаштык. Чөйрөгө, жаман чөйрөгө кошулуп калган болду да. Ошол. Мына ушундай кадырман теле көрүүчүлөр, каргага кошулсаң кайда алып барат, ал эми булбул менен дос болсоң кайда алып барат. Албетте ар бириңиздер кайсыл адам менен достошуп, бүгүн кайсыл адам менен чай үстүндө баарлашарыңыздарга маани бериңиздер. Анткени жакшы адамга жанассаң жакшылыгы жугат дейт эмеспи?